Саламатсыздарбы, урматтуу. Бүгүн 5-октябрь. Өткөн окуяга туура 2 жыл болуптур. Президентибиз дагы көп учурда 2 жыл убакыт бергиле деп айтып калчу эле. Бүгүн жакшы күн болуп атат. Ошол 2 жылдын ичинде өзгөрдү, эмнени күттүк элек дегенди сүйлөшүүгө. Бүгүн биз ушу кызыктуу теманы талкуулаганга биздин саясат айдыңында белгилүү адамдарды чыгып, Клара реформа партиясынын лидери болгон. Анан Жеңишбек Молдокматов Туран партиясынын лидери. Кутмангенч, кош келиңиздер. Саламатсыздар. Биринчи суроодон Саламатсыңарбы? Биринчи суроолордон болсун. Көп учурларда 2005-2010 жылдары болгон окуяларды көп кишилер төңкөрүш деп айтып келчү. А мен өзүм ошол окуяларда катышып жүргөнгө байланыштуу революция жасадык деп койчук да. 2020 жылы эмне болду? Биз бүгүнкү күнү силердин ушу 2 жыл өткөндөн кийин кайра көз салып карай турган болсоңор, революция деп айтсак жакшы болобу же төңкөрүш болдубу? Дегиле экөөнүн айырмасы эмнеде? Келин ушундан баштайлык сөздү. Кимиңиздер баштап бересиңер? Айымдар уулу, Барайым. Саламатсыңарбы? Мен баягы Facebook баракчасында улам сурашаттыр, Сооронкулова кайда, эмне үчүн пикирин айтпайт депчи, ошон үчүн эфирден пайдаланып айтып кетейин дегеним, мен бир топ айдан бери сыртта жүрөм, бирок буну Сооронкулова чыгып кеттир, качып кеттир дегенге жатпайт. Эми саясаттан, коомдук жашоодон башка дагы окат бар экен. Ошого караштуу, ден соолукка караштуу, ишине күч жыйнаш үчүн анча-мынча нерселерди, мамлекетте болуп аткан процесстерди анализдеп, кийинки багытты туура тандаш үчүн ушундай бир тыныгып алгам. Буюрса жакын арада келип калам. Анан өлкөдө болбогондон кийин Facebook'та улам бирдемелерди зылдап жаза бергенден мындай тартынат экенсиң да, ой алат экенсиң. Ошол болуп аткан окуялардын ичинде жүрүш керек да, ошондо мындай неме дагы туура болот да, көз караш дагы. Жакында келем буюрса. Анан бүгүн билинбей эле 2 жыл өтүп кетти. Чынында кечээ эле болгондой да, анткени ошо 2 жылдын ичинде улам абдан мындай саясий процесстер активдүү жүрүп жатат. Эки ортодо мына Жеңиш дагы камалып, бир сыйра камалып, соттолуп чыкты. Эмне өзгөрдү, эмне болду, жана биз эмнени күттүк элек деген маселе турат азыр. Анан андай көз чаптырып көрсөк, артка көз чаптырып көрсөк, бул кандай, эмне деген окуялар болгон, кандай тарыхый баа берилиш керек. Мен башынан эле айтып келгем, биз ошол 5-октябрда аянтка чыкканда эч кимдин оюнда революция кылуу эч кандай максатыбыз жок болчу. Өзүңөр аны билесиңер, ошол жерде баарыбыз аралашып жүргөнбүз. Биздин негизги максатыбыз шайлоону кайрадан дайындап, болгон шайлоону жокко чыгарып, анын жыйынтыгын тааныбастан жокко чыгарып туруп, жаңы шайлоо болсун деген талап менен чыкканбыз. Бирок ошол кырдаалды айрым күчтөр пайдаланып кетти дагы. Эми аны азыр ошондо да айтканбыз, азыр дагы мен кайталап айтып кетким келет. Ошол уюшулган кылмыштуу топторго таянып, анан жанагы үмүттөнүп, аябай акыркы үмүт деп үмүттөнүп аткан, кыйналып турган элдин күчүнө таянып туруп, айрым адамдар төңкөрүш жасап бийликке келди. Революция деп атаганга эч кимибиздин оозубуз барбайт. Анткени ошол болгон процесстин кыймылдаткыч күчтөрү революцияны каалаган эмес. Революцияны максат кылып койгон эмес. Ошол себептен эми азыркы бийликке ошондой жол менен, ошондой кылмыштуу жол менен бийликке келген адамдар албетте өзүн акташ үчүн революция деп аташ мүмкүн. Мен үчүн 2 жыл мурун болгон окуялар революция эмес. Жеңиш мырза, сиз 5-октябрь 2 жыл мурун так ушул учурларда биз Клара менен азаттыкка чыгып, ошо аянтта болуп аткан окуяны чагылдырып, сиз да бар болчусуз да. Ошол жерден чагылдырып
айтып аткан кез болчу. Арадан 2 жыл өтүп кетти. Революция деп айтыш үчүн бул адамдардын ишеними, үмүтү аткарылышы керек. Бийликке келген адамдар, болсо жаңы бийлик элдин күчү шагдары менен келгенде элдин ишенимине жана үмүтүнө ылайык иштерди, реформаларды аткарыш керек. Эгерде кандайдыр бир өзгөрүү пайда болсо, биз аны революциянын биринчи кадамдары башталды деп айтсак болот. Тилекке каршы бүгүн революция деп айтыш болбойт. Мен муну бир бийлик алмашуу деп айтам. Себеби 5 октябрь ушул күнү парламенттик шайлоонун жыйынтыгына жалпы каршы чыгып, анан ошол жерде 10 миңдеген адамдар аянтта туруп, бийликти алмаштырган. Мен эсимде, аянтта турганда биз 10дон ашып, 15ке чукул президентке, президенттин аппаратына улам байланышып, суранып аттык да. Мамлекетке революция кереги жок, болбойт. Эл абдан көп чогулду, токтотуу кыйын, андан көрө сүйлөшүүгө келиңиз. Мына парламенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбайм деп айтыңыз, же болбосо кайра карап чыгабыз деп айтыңыз. Партиянын лидерлери менен кезигем деңиз. Эл тарап кетет дегенибизди уккан жок. Тескерисинче ал аянттан кетип калгыла, болбосо разгон башталат деп. Анан разгон башталды. Ошо менен жыйынтыгында 16 бала бүгүн көзүнөн айрылды. 250дөн ашык адам колу бутунан, айрымдар кол буту үзүлүп кетти, абдан оор жаракаттарды алды. Мисалы, көзүнөн айрылган адамдардын айрымдары Туркияга барып операция жасаганга туура келип атат. Бир эле операциясы 20 миң доллар кемендиста. Бүгүнкү күнгө чейин 2 жыл болду. Октябрь окуясына макам бериле элек. Биз ошон үчүн муну төңкөрүш, революция болду деп айткан кыйын. Анткени мамлекет тарабынан комиссия түзүлүп, иликтеп чыгып, эмне болгон жагдайын баарын аныктап, анан макам бериш керек. Макам ала элек. Ошого байланыштуу жабыркагандар бүгүн унутулуп калды, алардын үнү угулбай калды. Ана бүгүн да парламент 5 октябрга карата жабыркагандар чакан митинг кылышты. Парламенттин айрым депутаттары менен кезигип сүйлөшүп, анан суранышты да. Маселе болгон окуяда эмес. Маселе 5 октябрдан кийинки 2 жылда. Билесиңерде, ошондо жаңы бийлик келип, аябаганда чоң ишеним, үмүт жараткан көпчүлүктөр. Моюнга алышыбыз керек, ошол жерде президентке аттанганда 17 талапкер чыкты эле. Ошонун ичинен Садыр Жапаров деп абдан чоң ишеним пайда болгон элдин ичинде. Себеби түрмөдө отуруп запкысын жеген, алдабай бир үмүттү аткарат деген чоң ишеним болгон. Үмүттөр аткарылган жок. Биз тескерисинче демократиялык баалуулуктардан, парламентаризмден баш тартып, авторитардык башкаруу формасын тандап алдык. Анын азабын азыр бийликке сын айткандар, жөн эле сын айткан эмес, бийликти жаман көрүп айткан эмес, бийликтин адилетсиз, мыйзамсыз, туура эмес кадамдарын сындап, ачык айтып чыккандар башы түрмөдө, аягы суракта жүрөт. Болуп болбогон бир иш менен 19 жаштагы блогер түрмөдө. Мына ушунун баарын эске алганда, бул кайгылуу окуя деп айтам да. Негизи ошо 2 жылды ала турган болсок, эң чоң силердин өкүнүчүңөр ушул 2 жылдын ичинде эмне болуп кетти? Эмнени болтура албайсыз силердин багыңарда? Эмне болгон үчүн? Мен ошол окуяларды азыркы күндө баягы жыл өткөн сайын башкача көз караш менен карайт экенсиң да. Баягы анализдеп, жалпысынан, жалпы контекстте караганда, мени эң өкүндүргөн нерсе, эми аны бизге дагы бир топ кишилер дагы күнөө кылып коюшту. Ошол мезгилде чындап эле прогрессивдүү күчтөр биригип туруп, бийликти ала турган мүмкүнчүлүк бар эле да, чынындачы. Бирок баягы башынан андай максат койбогондон кийин, мисалы мен өзүм тууралуу, ошол жанагы биздин партиядагылар тууралуу, Рита экөөбүз деле чогуу жүрдүк. Ошондо чынында биз ошондой максат койгон жокпуз да, туурабы? Анан кырдаал ушундай болуп кетерин дагы биз билген жокпуз да. Анан бара билине баштады. Булар мына бийликти алганга аракет кылып атыптыр деп, жана достуктар чыгып, мен токтоткула, бунуңар болбойт, баарыбыз биригип чогуу бир чечимге келели деп айтканым да ошондон болду да. Анан биз биригүү жолдорун издеп жүргөндө булар ушул кырдаалды
пайдаланып кетиштир да. Анан өкүндүрө турган нерсе эми ошондой болуп кетип аткандан кийин сөзсүз түрдө прогрессивдүү күчтөр биригип туруп бир чечимге келишибиз керек эле да. Андар өзүңөр билесиңер, барып жанагы немени өкмөттүн үйүн басып алып отурушту, же сүйлөшүүгө келишпейт, же аяка кирип сүйлөшөлү десең, араң кирип араң чыгып аттык. Анан ошол күчтөр акыры анан өкмөт үйүн өткөрүп берди. 3 күн кармап отурушту дагы акыры Садыр Жапаровдун тобуна, Ташиевдин тобуна өткөрүп берип койду дагы, өздөрү жылуу жумшак кызматтарды алып азыр отуруп калышты. Туурабы? А биз болсо сыртта жүрдүк, улам биригели, чогулалы, бир чечимге келели депчи. Анан эми биригип жакшы бир кыймылдап баштаганда биз ошол болуп аткан мүмкүнчүлүктү жоготуп койдук да, мүмкүнчүлүктөн ажырап калдык. Ошол нерсе өкүндүрөт мени, бириге албай калганыбыз өкүндүрөт. Анан ошол тегеректе ар ким чуркап бийликке ким келет, бийликке келе турган кишилер болсо мага тиги кызматты бергиле, бул кызматты бергиле деп, мисалы биз эле ишенген адамдар, жаштар, дагы жаштар деп атпайсызбы, ошол жерде көрүнүктүү жаштар ошентип жүргөндөрү дагы мени ошол кезде абдан өкүндүрдү да. Анан башка өкүндүрө турган нерсе, колубуздан келген нерсенин баарын жасадык. Алыбыз келишинче шайлоого да катыштык. Туурабы? Шайлоого катыштык. Шайлоого катышып, азыркы бийликте отургандардын бетин ачканга аракет кылдык. Аябай чырылдадык, ыйладык, үгүттөдүк, айттык. Бирок тилекке каршы бизди колдогон адамдар өтө эле аз болуп калды да. Анан мен мисалы кайсыл бир жерде кылбай койдум деп айта албайм. 2 жылдын ичинде мына Рита өзүң билесиң, 4 жолу, 5 жолу 20-жылда алганда 5 жолу шайлоого катышыптырбыз да. Бул ошо биздин колубуздан келип аткан аракетибиз да. Каражат жагынан мүмкүнчүлүк болбосо дагы, Кыргызстан боюнча калың колдоо болбосо дагы, ошондо дагы биз үнүбүздү жеткирели коомчулукка, элге жеткирели деген аракетибизди кылып аттык. Ал жагынан мен эч өкүнбөйм. Бирок жалпысынан мамлекетте болгон саясат боюнча азыр мына 2 жылдын жыйынтыгын чыгарып атабыз, туурабы? Бул жерде биздин чынында айтып эле атпадык, мына конституцияны жазып атканда ким кыйкырып жүрдү ошол жерде? Аянтта Жеңиш экөөбүз кыйкырып жүрдүкпү? Ай, токтоткула, жыйнаштыргыла, мына баш маңыздагалар болбойт, эч нерсеге жарабайт депчи, хандык алып келет деп Жеңиш экөөбүз жүрдүк. Анда да биз күрөшүп жүрдүк. Ошон үчүн андай өкүндүрө турган, мен өкүндүрө турган өзүмө карата, өзүмдүн аракетиме карата эч кандай неме жок, өзүм күнөөмү сезе турган. Бирок өкүндүрө турган нерселер толтура. Эми аны кийик сөздө айтылаттыр, азыркы болуп аткан кырдаал. Туурабы? Өкүндүрө турган нерсе абдан көп, анткени Жеңиш так айтып кетти, эл үмүт менен жашап аткан, ошол үмүтүнөн колдоо көрсөткөн. Анан эми ошондо улам чыгып айтат, минтем, тигинтем, кыйратам, кыска эле убакытта жасап коем депчи. Аны да улам айтып атты. Курба да берип атат, популизм, элди алдап атат деп канча кишиге жаман көрүндүк. Бирок мына биз айткан нерсенин баарын азыр эл өзү көрүп, өзү көңүлү калып, өзү түңүлүп атат. Жеңиш мырза, мындай карапайым эл сонун эле иштеп атат ал. Эмне эле кечке тийишесиңер дейт да. Сиз эмне ушу 2 жылдын ичинде эмне ишке ашпай калды деген нерсеге өкүнгөн эмнеңиз бар? Эмнени күттүңөр эле ушул болуп кетсе жакшы болот эле деп? Эми бул карапайым элдин антип айткан жерин мен деле көп укпайм, уга элекмин. Тескерисинче эл кыдырып биз көп жүрөбүз да. Анан эл кыдырганда тескерисинче келип кол кысып, азаматсыңар деп мактоо алкыштана угуп жүрөм да. Муну бийлик тарап айтат. Ошону ачык айтышыбыз керек. Бул бийлик тарап айтат, бийликтин өзүнүн бир тийиштүү армиясы бар, ошолор айтат, кошоматчылар айтат. Анан бийликке жагынып этеп бир кызмат же бир байлык алам деген адамдар айтат да. Мен айтарым мындай, 2 жыл болду, 2 жылда биз эмне алдык, эмне жоготтук. Тилекке каршы парламенттик башкаруудан демократиялык баалуулуктан баш тартып, авторитардык башкаруу формасына өттүк. Анын кесепетин биз көрүп атабыз. Сын таккандын баары суракта, түрмөдө, андан тышкары мына социалдык, экономикалык абдан чоң чыңалуу пайда болду. 2 жылдын ичинде чек араларда 30 жылдык тарыхта боло элек, 31 жылдык тарыхта боло элек абдан чоң чырлар пайда болду. Жада калса Тажикстандын расмий аскерлеринин агрессиялык кол салуусунан улам
2 жылдын ичинде 100 адам кайтыш болду, мына 99-90 болду. Бир жоопкербиздин денеси бүгүн табылып, экспертизага берилиптир. Алардын өлүмүнө ким жооп берет? Бейгүнөө адамдардын өлүмүнө ким жооп берет? Чек араны билесиздерби? Президенттик шайлоодо 2-3 айда мен Өзбекстан менен Тажикстан чектешкен чек араны чечем деп айтылган сөздөр бар эле. Бирок анын ордуна оорулуп кетти да. Анан алтындар конторду алдык дегени жакшы, бирок айтылбаган, жашырылган көп маселе болуп атат да. Аяктан чыккан алтын кимде, эгер сатылса кандай сатылды, канчага сатылды, эмнеге сатылды, биз канча кирешет таптык деген маселелер көп да. Бирок биз мындай деп айтып атабыз да. Биз жаман көргөнүбүздөн, бирөөнү жактырбаганыбыздан, жеке кызганчылыктан баягы сындаган жерибиз жок. Биз чынында бир олутту ката кетирген жерлерин айтып атабыз да. Мына жерде ката болуп атат, мынаны оңдоп койгулачы деп. Ошону уга билбей, саясий куугунтукка алып атышат да, баса калып түрмөсү менен коркутуп. Биз көп жерден айтып атабыз да, түрмө менен коркутуп болбойт. Түрмө менен коркутуп болбойт. Эч качан эч бир элди, өзгөчө кыргыздарды басынтып, камчылап, коркутуп башкаруу болгон эмес, болбойт дагы. Мындан биз өтүп кеткенбиз. Азыр тем более жаңы заман, технологиялардын өнүккөн заманы. Азыр А десең, бияктан Б дегениң чыгып калат. Мына ушул заманда коркута калып, баса калып, анан бир кыса калыш деген өтпөйт. Мына биз айтып атабыз, жакшы жагын айтып атабыз. Мисалы, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу керек. Бул абдан бир эрктүү, саясий, чоң экономикалык пайдалуу долбоор. Муну биз жалпы журт менен колдоп беришибиз керек. Себеби биз экономикалык баягы тупик деп коет го, ушул нерседен чыгабыз. Биз дүйнөлүк товар жүгүртүү түйүнүнө киребиз деп. Ошол эле кезде кумтөр боюнча көп колдоп бердик да. Абдан туура, кумтөр өзүбүзгө иштесин, мамлекетке өтсүн деп. Бирок маселе көп болуп атат да. Биз ошол эле кумтөр боюнча айтып атабыз. 4-апрель 2021-жылы кол коюлган келишим эмне болду? Ал эмне келишим эле? Бир жагынан Акылбек Жапаров кыргыз өкмөтүнөн койсо, экинчи жагынан Центердин доверенностун алып бөлтүрүк коюп кол коюп атат. Бүгүн бөлтүрүк абакта, анда ким жооп бериши керек? Ал эми ошо кол койгон бөлтүрүктүн үстүнөн Канадада соттук териштирүү бүтө элек $300 000 айыпка жыгылып, дагы абдан оор процесстер бүтүп атат. Экинчи 300 миллиард сомдон кем эмес экологиялык айыпка жыгылды эле Центер. Аны биз кечип бердик, акцияларды өткөрүп бердик. Кыскасы маселе көп, бирок экономикалык көрсөткүчүн ала турган болсок, мисалы бюджетти формирование 400 миллиардка жетти деп атат да. Бул консолидированный бюджет. Реалдуу республикалык бюджет бүгүн 188 миллиард сом. Биз минус 9 миллиард менен чыкты. Минус менен чыкты. 400 миллиард бул 4 тармакты бириктирип койгон, соцсуз болгон жана башкалар бириктирип койгон 400 миллиард. Мына эми ошонун ичинен биз карап көрсөк салыктарды, жакшы бир көрсөткүч 20 миллиарддан кем эмес быйыл кумтөрдөн салык түрүндө түшкөн экен да. Эгерде буга чейин бизде бир 7 миллиард боло турган болсок, 20 миллиардка чыккан экенбиз салыктын көрсөткүчү. Биягынан жакшы, бирок биз айтып атабыз да, мына чек араны карап койгулачы. Баткен боюнча чалгындоо, контр чалгындоо иши жүргөн эмес. Жүрсө дагы шалака болгон. Анан кийин чек араны таптоодо бир протоколдун үстүнөн экинчи протоколго кол коюлуп калды. 39 болсо, ал 42-чи протокол бар. Эмне үчүн адамдардын өлүмүнө алып келген агрессиялык кол салуудан кийин демаркация, делимитация маселеси дүйнөлүк практикада токтошу керек. Эки мамлекеттин комиссия түзүп, болгон окуя боюнча иликтөө жүргүзүп, иликтөөнүн жыйынтыгы чыкканга чейин демаркация, делимитация маселеси такыр каралышы керек. Анын ордуна биз 42-чи протокол кол койдук дагы стратегиялык маанилүү постторду алып салдык. Бүгүн жергиликтүү тургундар жерине бара албай атат. Анткени коопсуздук үчүн эч ким кепилдик бербей атат, бийлик да бере албай атат. Ушундай Кемпирбатты айтып атабыз мисалы. Кемпирбатты карап койгула, 62-жылда Турдакул Мусубалиевичтин атын жаманатты кылып, бийликтин бир жалданма жанагы армиясы абдан көп маалымат чыгарып атат. Турдакул Мусубалиевич сатып ийген, Турдакул Мусубалиевич берип жиберген. Бул жалган маалымат. Бул карандай калп маалымат. Бул легендардуу Турдакул Мусубалиевичтин атын жаманатты кылуу. Бул азыркы бийликке жагынуу болуп атат да. Турдакул Мусубалиевич эч кандай жерди берген эмес. Ал ижара жерине биз компенсация иретинде алган
токтомдор бар. Бирок Кемпирабад биздин жер да 5731 гектар жер. Биз ошону айтып атабыз, мисалычы, ушуну элге ачыктагыла 36 протоколду деп. Анан эле Эдил Байсаловго окшогондор кылыбыз кыйшайбайт. Каалаганыңар кылып алыңар. Биз чечебиз, силер эч кимсиңер деп кылып атышат. Анан айла жок ушундай сөздөрдү угат экенсиң. Негизи эл менен сүйлөшкөндө негизи эл менен сүйлөшкөндө көбүнчөсү ушу эл жолдор салынып атпайбы, айлыктар көтөрүлүп атпайбы, дагы силерге эмне керек деп суроо беришет да. Эгер азыркы бийлик эл менен сүйлөшүп, профессионалдарды тартып, мындай туура жолго түшөт болсо, силердин боюнча 2 жылдын ичинде эмнени жасап ийсе, ошол кезде биз бекер эле тырчылап турбуз, жакшы эле иш жасалды деп, эмнени вот күткөн нерсеңер эмне деп президенттин бүгүнкү күндө 2 жылдын ичинде эмне жасалыш керек болчу? Баягы элдерге көрсөтүп бериш керек экен, мындай жол салынып аткан бул кичине башкараак чөйрө депчи. Эмнени 2 жылдын ичинде Садыр Нуркожоевич өзүнүн командасы менен ишке ашырып кетсе, биз ушинтип келгени менен зато карачы Ли Куан Юнун статусуна ээ болуп баратат деп айтмакпыз. Ошону айта кетсеңиз. Эми мындай да, эми аны улам эле айтып аттык го, бир эмес бир нече жолу айттык. Азыркы күндө дагы мен үчүн түшүнүксүз стратегиялык багыты. Азыркы бийликтегилердин мамлекеттик саясатынын стратегиялык багыттары эмнеде? Максаттары, стратегиялык максаттары. Кандай мөөнөттө, кандай максатка жетиш керек? Жана ошого жетиш үчүн кандай аракеттерди жасаш керек деген план болуш керек да. Туура? Жаңы бийлик келди, ал сөзсүз түрдө баягы эскинин баарын жокко чыгарып туруп, нонун баары жарабайт. Биздин өзүбүздүн мындай программабыз бар, биздин мындай планыбыз бар деп туруп, ошол пландын көрсөткүчтөрүн, пландын өзүн, пландын көрсөткүчтөрүн, мөөнөттөрүн баарын элге, бизге окшогондорго мисалы айтып бериш керек эле да. Ошого карата биз азыр айтат элек. Өздөрүнүн программасы боюнча могул ушул немеге максатына жетишти, носуна жетише албай атат депчи. Анан мен деле билбейм азыр. Мен деле билбейм да, негизги багыты эмнеде, кайсыл багыт боюнча иштеп атат. Бир жерден баягы орусча айтканда бир вызов пайда болсо эле ошого жооп берип атат, а чынында кандайдыр бир план менен, кандайдыр бир программа менен жылган жок. Анан айлыктын көбөйгөнү, албетте айлык көбөйүш керек. Айлыктар 2 көбөйүп атса, баалар 4 эсе өсүп атат. Биз мугалимдердин айлыгын көбөйттүк, врачтардын айлыгын көбөйттүк дейт. Көбөйтпөгөндө каяка барат? Каяка барат? Мына бааларды карасаңар, салыштырып көрсөңөр, 2 жыл мурдагы баалар менен азыркы баалар. Айлыгын көбөйткөн күндө дагы жетпей атпайбы? Бааларды кууп жете албай атпайбы? Туура, баалардын өсүшүн, айлыктын өсүшү кууп жете албай атат да. Эл кыйналып атат. Аны баарыбыз эле азыркы учурда көрүп турабыз. Сырткы саясат, тышкы саясатты алып көрөлүм. Тышкы саясатта эмне болуп атат? Согуш коркунучуна келип калдык. Эч ким кепилдик бере албайт азыр. Эртең согуш болбойт деп, эч ким кепилдик бере албайт. Согушуп атат. Биздин кыргыздар мына Украина талаасында, Россиянын тарабында согушуп аткан кыргыздар да бар, курман болуп келип аткан кыргыздар дагы бар. Тышкы саясатта эч кандай багыт жок. Азыркы күнгө чейин концепция жок. Тышкы саясатта эмне, кайсы немени карманып атабыз биз? Кайсы ориентирди карманып атабыз? Мурдагы белгилүү болчу. Туура, мисалы Атамбаев мезгилинде белгилүү болчу. Барак алып Путинди кучактай калып, же болбосо кыр көрсөтүп, минтпесиңер мен минтип коем деп ошентип эметкенди да билчү да, кандайдыр бир саясаты бар болчу Орусияга карата. Азыркы күндө эмне саясат болуп атканы белгисиз. Ошол эле чек ара боюнча эми келе калып эле, келе албай жатып эле анан мен чече коем, анан минтип коем деп бир дагы президент чек ара боюнча эч качан айтып айткан эмес. Анткени бул абдан оор маселе. Келип кичине ошол эл аралык аренада өзүнүн деңгээлин көтөрөт мамлекет башчы деген. Анан кийин ошондой оор маселелерге кирише баштайт да. Ал үчүн өзүнүн баягы авторитетин көрсөтүш керек да. Ошондой маселелерди мен чече алам дегенчи, ошого дариметим жетет, менин ошондой салмагым бар деп салмак салыш керек эле да эл аралык аренада. Анын эчтекеси жок эле келе калды, чапкылап кылычын чыгарып биякты минтем деп ташивкалык маселени өткөрүп берип койду. Азыр эмне болуп атат? Мына өзүңөр көрүп атасыңар. Стратегиялык
эч кандай стратегиялык багыт жок. Эми азыркы күндө экономика жагын алалы. Кандай багыт бар? Ал жөн эле бюджетти көбөйтүп элди бакканда кимди багат? Бюджетниктерди багат. А калганычы? Ишкерлик менен айлык болуп аткандар эмне кылат? Аларга шарт түзүлдүбү? Инвестиция келе турган шарт түзүлдүбү? Негизги маселе ошондо болуп атпайбы? Ошондо болуп атпайбы? Ошон үчүн ошол себептен минтип атабыз, тигинтип атабыз, жол салып атабыз деген ал күнүмкү жашоо ал. А эртең эмне болот 5 жылдан кийин? 3 жылдан кийин мөөнөтү бүтөт. Садыр Жапаровдун. 3 жылдан кийин, 3 жылдын ичинде 2 жылы момунтип эле майда чүйдө быкчык иштер менен эле жалаң популизм менен өтүп кетти. А 3 жылдан кийин азыркы мейли 3 жыл калды, 3 жылдын ичинде мен баланча нерселерди кылам деп бир орчунду көзгө көрүнө турган бир нерселерин азыр жок дегенде айтып багыт катары көрсөтүп койсо дагы жакшы болбойт беле? Ошол белгиленген эмес. Эчтеке жок. Иш мырза, сиз азыркы бийликтен эми мындай 2 жыл мурун үмүттөнүп күткөнү бар. Эми мындай нерсе бар да, негизи үмүт кылып, биз үмүт кылып күтпөйбүз. Биз конкреттүү эсептер менен күтүшүбүз керек да. Мисалы, Клара менен биз ак үйдүн алдына чыгып, конституцияга каршы борбор түзүлүп, конституциянын жаңы концепциясын сындап аткан кезде ак үйдүн алдына биз кайрылып айттык элек: урматтуу Садыр Нуркожоевич, мамлекетти башкаруу боюнча, аны өнүктүрүү боюнча жол картаңызды ачыңыз деп. Мамлекет башына келаткан инсан, президент, мамлекетти кандай багытта алып барат, каяка алып барат деген жол картасын берет. Жол картада 4 негизги багыт көрсөтүлөт. Бул биринчи саясий реформа, экономикалык реформа, соттук реформа жана социалдык тармактагы реформалар. Анын бирин да көрө алган жокпуз. Биз ошондо айттык, саясий реформаңыз туура эмес кетип баратат, мыйзам бузуулар менен мыйзамсыз кетип баратат. Башкача айтканда, конституция кандай жол менен кабыл алып атасыз, ошондой жол менен кетип каласыз. Бул сизди туңгуйуп калып барат деп. Ал уккан жок. Мына ошондон улам бир блок жол картасына бир багыт мыйзамсыз жана туура эмес кеткендигинен улам калган башка багыттарда реформа күтүлгөн жок. Эми жанагы айлыктар жана жол маселелери козгоп атпайсызбы? Бул мамлекетте мындай бир нерселер бар да, айтылбай туруп жазыла турган нерселер бар. Мисалы, турмуш адамдын жашоосу тирүүлүктү өтө берет дегендей, айтылбай жазыла турган нерсе бул жолдордун оңдолуп түзөлүшү, салынышы, айлыктын көтөрүлүшү. Бизде мыйзам бар. Мыйзам, индексация заработной платы деп коет. Ошол мыйзамга ылайыктуу инфляция, бул жашоонун өйдө ылдый болушуна ылайык, анан айлыктар көтөрүлүп турат. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бирок айтып коюшубуз керек, КМШ мамлекеттеринде, 15 мамлекетте, анан ЕСтин ичиндеги мамлекеттерде айлыктын деңгээли менен биздики эң төмөн. Айлыкты көтөргөнү менен биздики бүгүн экономикалык 2,9 же 3% минус түшүп турат да, эң төмөн абалыбыз. Да, айлык көтөрүлүп атат, бул жакшы, бул көтөрүлүшү керек. Себеби инфляция бүгүн 12,5% болуп атат. Баалар абдан кымбаттап атпайбы баары жогуна. Эми маселе башкада. Айлыкты бюджеттен көтөрүп атабызбы же кайсы булактан көтөрүп атабыз? Быйыл айлыкты берип, эмдиги жылы ошол биздин бекиткен бюджет жетеби ушул айлыкты кармап турганга? Же жетпейби деген маселе турат. Себеби айтып атпаймынбы, 400 миллиарддык бюджетти биз ачып карап көргөндө салыкта эч кандай өзгөрүү болгон эмес. Муну биз элге жеткире албай атабыз да, эл ушуну түшүнбөй атат да. Салыкта эч нерсе өзгөргөн эмес. Же болбосо жөнөкөй тил менен айтканда, ишкерлер кошумча акча төлөп, жаңы жумуш орундар түзүлүп, жаңы акчалар келген жок. Мурун кандай төлөнүп келсе, ошондой эле төлөнүп келатат. Болгону кум төрдөн кошумча акча түштү, 20 миллиард сом, 13 миллиардка көбүрөөк. Плюс инфляция, баалардын өсүшүнө жараша, эгерде мына бир телефон мисалы мурун 10 000 сом болсо, азыр 20 000 сом болуп калды да. Эгер 10 000 сомго бул 120 сом салык төлөнө турган болсо, азыр 340 сом төлөнүп калды да. Мына ошонун негизинде көтөрүлгөн баалар да. Бул экинчи. Үчүнчү, бийлик келатканда абдан чоң бир аткарылбай турган убадаларды, популисттик чакырыктарды кылып койгондо, мисалы чек-аралар боюнча бир 2-3 айда чечип коебуз деген. Бул эмнеден улам? Бул элди ишендириш. Бул элден добуш албай калуу коркунучунан улам элди ишендирип, ынандырыш үчүн айтылып калганда, бүгүн ушунун баарын эл күтүп атат да, анткени айтылып калган. Көп нерсе аткарылбай атат. Анан төртүнчү, бул реалдуу эмес, бир кандай десем, бир
заявление бар, үндөлөр болуп атат да. Мисалы асман шарын куруу боюнча дүйнө тынч эмес. Дүйнөдө жалпы дүйнөлүк саясий конструкция бүгүн сынып турат. Россия, Украина, жалгыз эле биз Россия, Украинаны карашыбыз керек да. Мына Орусия, Украинадан тышкары бизде жакын чыгыш мамлекеттери бар, Сирия, Ливия, Ирак. Ар жакта Африкада, Түндүк Африкадагы ачкачылыктын күч алышы, Бангладеш, болбосо Азия, Чыгыш Азия мамлекеттериндеги азык түлүктүн жетишпестиги, мисалы Кытай, Тайвань, АКШ тиреши, болбосо АКШ менен Кытайдын ортосунда коммерциялык, финансылык тиреш. Ушул дүйнөлүк глобалдык процесс тенденцияны эске алуу менен Кыргызстандын ичиндеги саясатыбыз тынч болбой атат да. Биз мындай нерсе бар да, экономикада деги эле жашоодо дагы. Эгер кандай бир маселе чыкса, бул чечүү жолуна бир ачкыч. Биздеги маселелер реформага ачкыч. Мына ушуну пайдалана албай атабыз да. Ошол эле Россия, Украинадагы азыркы согушту биз жакшы жагынан пайдалансак болмок. Мисалы, биздин эл үчүн, мамлекет үчүн да тескерисинче болуп атат да. Мына ошондон улам мен айтам, азыр кырдаал абдан оор. Биз бийликке дагы эле айтып атабыз, дагы эле кайрылып атабыз. Мисалы, түрмөгө камап, эмне гана корлукту көргөн жок. Мисалы, түрмөгө камоо менен бул жалгыз мага кысым эмес да. Мен үйдө кичинекей балдарыма, менин келинчегиме, менин энеме, жакындарыма, бүт баарына, менин дос, тең тушунун баарын бизнестерине чейин башты. Мына бүгүнкү күнгө чейин кайтарып жүрүшөт. Айтып коем тамашалап, мамлекеттен бекер охрана депчи. Ушунун баарын эске алуу менен мен айтып атам да, мейли биз тирүүлүктө өтөбүз. Бийлик бириктирчи. Мына азыр уникалдуу шанс турат. Оппозицияны, бийликчилерди баардыгы бир ар тармактын чыган инсандары бар. Экономисттер, күчтүү кризис менеджерлер бир столго отургузуп, улуттук кеңеш өткөрүп, анан бир улуттук стратегия кабыл алалы. Дүйнөдөгү болуп аткан акыбалды эске алып, Кыргызстандын ичинде ынтымакка келип, белгилүү бир мамлекетти өнүктүрөлүчү деп. Тескерисинче бизди тепкилеп атат. Бизге айтып атпайбы, уму-разуму не учите депчи. Эмне кылабыз? Айдашып. Анда бүгүнкү окуяларга келелик. Баягы конституцияны кабыл алып атканда бийлик ортосундагы тең салмактуулук бузулуп атат, парламентаризмден кайтып атабыз деп чырылдаганбыз да. Мына бүгүн спикер жумуштан кетти. Спикерди көбүрөөк ушу президент жака карап турган фигура катары көрчүк да. Анан Нурлан Шакиев дароо эле шайланып келди. Мындай жакшы колдопчу. Бүгүнкү парламент, бүгүнкү болуп аткан окуя деги эле буга чейин эле парламентти чимкирик деп атып, баягы кетиргенбиз. Жаңы келген парламент бүгүн эмне болуп калды? Анан ушу спикердин келип кетиш кандай эмнеден кеп салса болот да бул окуяларгачы бүгүнкү? Эми тең салмактуулук жөнүндө айта турган болсок, ал мурунку конституцияда, 10-жылдагы конституцияда тең салмактуулук жакшы жазылып кеткен, бирок ошол тең салмактуулукту парламент камсыз кыла алган жок да. Ошон үчүн негизги кеп кандай болбосун, азыркы күндө деле жогорку кеңештин кандайдыр бир тең салмактуу болгонго азыркы күндө деле мүмкүнчүлүгү бар. Бирок эми жалаң эле бийликтен корккон көпчүлүгү, бийликтен корккон адамдар отургандан кийин, албетте эч кандай баш мыйзам болобу, кандай мыйзам болбосун, ал тең салмактуулукка алып келе албайт да. Ошон үчүн азыркы күндө булар жөн эле ар кандай саясий топтордун, саясий лидерлердин куралы болуп калды. Анан өздөрү дагы баягы аралашкандан кийин кичине баягы өзүнүн саясий аброюн, мисалы айрымдары көтөрүп жүргөндүр, биз таасир этип атабыз, ар кандай интригаларга катышып атабыз депчи. Бирок чынында булардын эч кандай таасири жок, жөн эле курал болуп калды. Ошол себептен азыркы күндө неменин алмашып кеткени, төраганын алмашып кеткени, биз айтып деле келгенбиз, булар баягы ажырагыс 3 дос эмес деле, туурабы? Башынан көп кыйынчылыктар өткөн. Анан келгенде эле ар бир бийлик тармагында салышты. Коопсуздук жагын бир дос, мамлекет башчысы бир дос, мыйзам чыгаруусу бир дос, прокуратурасы 4-чүсү, сот бийлиги 5-чиси болуп эле баарын бир топ келди дагы басып алды. Бирок азыркы болуп аткан окуялар булар дагы мыйзам ченемдүү, мындай логикалык эле процесстер болуп атат да. Анткени бийлик болобу, байлык болобу, ал достуктан да керек болсо
көп учурларда бир туугандыктан дагы таттуу, андан да кымбат болот да. Ошол себептен азыркы күндө сөзсүз болмок. Биз бул процесстерди алдын ала айтканбыз, ушундай болот депчи. Бийлик талашуу болуп атат. Бийлик талашуу болуп атат. Президентке таасир эте турган ар кандай тегерегинде ар кандай топтор жыйналып өз ара күрөш жүргүзүп атат, өз ара күрөш болуп атат. Аны талдабасак деле, мындай өтө терең анализ кылбасак деле баарыбызга көрүнүп эле калды да. Баарыбызга көрүнүп эле, билинип эле калды. Анан кандай себептер менен кетип атат, эмне болуп атат, ал ичинде эмне быкчык болуп атат, мисалы мага маанилүү эмес. Мен мондай жалпысынан эмне болуп атканын көрүп атам да. Эми негизги себептерди айта турган болсок, бул президенттин чабалдыгы, президенттин алсыздыгы. Президент күчтүү болсо, албетте анча таасир эте турган күчтөр болот. Атыс болбойт, күчтүү президент болгон күндө дагы. Бирок негизги борбор, негизги таасир, негизги чечим чыгара турган күч президент өзү болот да. Президент алсыз болсо, ар ким келе берет. Мынтип кой, берди мынтип коелу, тигинтип коелу деп ошентип ар кандай топтор келип таасир эте берет да. Акыры ошо топтордун арасында карама-каршылык чыгат. Ал бийлик үчүн күрөшкө алып келет да. Ошол бийлик үчүн күрөштүн курмандыгына мамлекет башчысы калат, президент калат. Ошол процесстерди биз азыр көрүп турабыз. Анан бир нерсени улам какшап элге эскертип кетип атабыз. Маселе чыкса эле, буга ким жоопту? Ташиев жоопту. Буга ким жоопту? Зулушев. Буга ким жоопту? Акылбек Жапаров жоопту деп эле улам оодарып коюп атат да. Күнөөнү дагы, жоопкерчиликти дагы оодарып коюп атат. Жок, андай эмес. Андай эмес. Бардыгына жоопту азыркы күндө президент. Биз президенттик мамлекетпиз, президенттик республикабыз. Бардыгына президент жоопту. Өздөрүнүн конституциясына дагы ошентип так жазып коюшкан. Антын Аткарбаева бул импичмент үчүн негиз түзүп берет. Ошол себептен азыркы күндө ушундай процесстер болуп атканда мени кооптондуруп аткан нерселер бул дагы бир революция болуп кетеби деген нерсе мындай ойго келип атат да. Уланбай өзгөндө эл көтөрүлүп атат деп маалымат келип атат. Эми айтып атам, Кыргызстанда болуп атпагандан кийин жаңылыктан окуйсуң да. Тияктан эл чыгып атат, бияктан эл чыгып атат. Эми Фейсбукту карап көргүлө. Нааразы болгондор абдан көбөйүп атат. Туурабы? Революцияга чакырыктар күндөн күнгө күчөп атат. Анан ушундай кырдаалда, абдан кооптуу кырдаалда азыркы күндө бизге революциянын кереги барбы? Революциянын кереги жок. Бирок жеңиш айтып аткандай, жанагы күчтөрдүн баарын бириктирсин, бирдеме чечишсин деп атпайбы? Эч нерсе чече албайт. Мамлекеттик маселелерди же болбосо сырткы саясаттагы маселелерди чече турган президенттин Садыр Жапаровдун немеси жок, ал жок, деңгээли жок, чече албайт. Ошол себептен эң негизги маселе бул импичмент маселеси болуп атат да. Бирок аны эми өзүңөр көрүп атасыңар, импичмент жарыялай турган депутат жок, парламент жок. Ошол себептен азыр эми мындан ары кандай болуп кетет, кандай бир прогноз айтып, бир нерсе айтыш абдан эле кыйын болуп кетти. Көпчүлүк прогноздор, азыр мен окуп аткан көпчүлүк прогноздордун баары эле дагы кезектеги революция жөнүндө болуп атат да. Эми бул абдан эле баягы кооптуу, чынын айтканда жакшы көрүнүш эмес. Бизге азыркы күндө революция керек жок. Андан көрө менин оюмча кандай болбосун, мындай оор чечимдерге барбай эле эптеп ушу 5 жыл калган 3 жылын эптеп ушундай стабилдүүлүктө жок дегенде ушундай бир стабилдүүлүктө иштесин дагы, ошондон ары кетсин деген маселе да. Ошол. Жеңиш мырза. Парламентте төраганын алмашы бул күтүлгөн, бирок капысынан тезирээк болуп калган окуя. Талант Мамытовдун өзүнүн бүгүнкү парламентте сөйлөгөн сөзүнөн улам айтсак болот да, бир болжомолду жыйынтык чыгарсак болот. Ал өзү айтып атат өзүнүн сөзүндө. Мен өз ыктыярым менен кетип атам, бирок жакында парламентте жалгыз эшик артында болгон окуялар себеп болду дегендей кылды да. Ал эмне? Баткенде чоң каргашалы окуя орун алганда парламент жабык эшигин артына чогулуп, ошол жерде Камчыбек Ташиев 2 ящик автомат алып келгенин депутат Адахан Кимсомаевич Мадумаров жарыялады. Көп өтпөй депутаттардын ичинде анан баягы кулуарами деп коет го, сыртка маалымат чыкты, ошол жерде мушташ болгон, катуу кармаш болгон депчи. Бул биринчиден таасир талаш болду.
таасир талаш болду, төрөганы алмашы. Мен көп айтып келатам да, бизде кандай башкаруу алды, президент айтпады эле, адилеттүү башкаруу стабилдүү өнүгүү алып келем деп. Биз достук, кудалык, кландык башкарууга келдик. Мына ошондон улам таасир талашынан улам төрөгө алмашты. Бул биринчи себеп. Экинчи, кемпирабад, чек ара маселелери. Себеби ал жерде жалгыз кемпирабад эмес. Биз эмнегедир жалгыз эле кемпирабад жөнүндө айтып атабыз да, протоколдун ичинде кандай маселе бар биз билбейбиз да. Мисалы, былтыр биз кемпирабадка барганда, кемпирабаддын артында Орто Токой деген суу сактагыч бар. Алабы кагысынын ортосунда. Галасайда 19.200 гектар жер бар. Урматтуу эл журт, 19.200 гектар жер бар. Айтып атышпай, азыр 16.200 гектар Жанар Акаевдин өзү менен айтышты го, 16.200 гектар кайтарып жакшы экен дегенде кылып атышат депчи. Тескерисинче биз жерибизди берген жокпуз, бул билбей атабыз да. Уңгартуу талаш болчу, ошол Кыргызга бердик деген маселелер чыгып атат. Кыскасы, кемпирабад, чек ара маселелери, Баткендеги коюлган 2 протокол, бул 39-42 протокол. Мына ушулар жакында ратификация керек. Мына жоопкерчиликтен качуу деп мен экинчи себепти айтам. Үчүнчү, Нурлан Шакиевдин келиши баягы күтүүсүз болгон жок. Себеби билесиз да, биринчи төраганы шайлоодо, спикерди бекитүүдө Нурлан Шакиевдин аты аталган, абдан чоң аракеттер болгон, бирок Талант Мамытов өтүп кеткен. Талант Нурлан Шакиев болсо Ата журт Кыргызстан фракциясында лидер. Бул жалгыз Кыргызстанда ушундай бир окуя бар. Бир мандаттуу округтан шайланып келген депутат фракцияга лидер болуп дайындалган. Себеби шайлоочу Ата журтка эмес, Нурлан Шакиевке добуш берген да. Ал эми ал шайлоочуларынын добушунан сырткары фракция лидери болду. Ал эми Ата журт Кыргызстан кимге тийиштүү экенин баарыбыз билебиз. Камчыбек Ташиевке тийиштүү. Ошондуктан мен айтам, бул жерде чоң бир таасир талаш болуп атат. Ордодо тынч эмес деген мен божомолум бар да. Анан чоң себеби бул кемпирабад. Биз айтканбыз, жана сөз болуп атпайбы, клара айында туура баамдады. Президент канчалык күчтүү болсо иш жүрмөк депчи, мен айтам, жок. Мамлекеттик башкарууда тең салмактуулук жоголду. Бүгүн парламент жок эсе, бүгүн парламент бийликтин, аткаруу бийлигинин, президенттин жеке нотариалдык конторасына айланды. Алар каалагандай мыйзам өтүп, алар каалагандай кнопкалар басылат. Мына 2 автоматты парламентке киргизүү, бул кем дегенде чоң чырк айланышы керек эле. Бул партия ичиндеги фракциялардын жок дегенде лидерлеринин билдирүүсү менен аякташ керек эле. Бүгүн ал жок, бүгүн унутулду. Мен эсимде, легендарлуу парламенттен кийинки биринчи чакырылышта, легендарлуу парламентте билесиңерби, 91-жылы Ош Коголаңы болуп, комиссия түзүлүп, Абсамат Масалиевичтер ошол жака жөнөп, анан кайра депутаттык комиссия иликтеп келгенден кийин парламентте угуу өттү. Ошондо өкмөт тарабы түзүлгөн комиссиянын төрагасы катары, мүчөсү катары бир генерал келет, МВДнын генералы келип, парламентке киргенде формаңды чечип туруп киргин. Бул парламентте баары бирдей болуш керек. Сенин формаң, ийниңде турган погоның парламенттин депутаттарына басым болбошу керек деп чыгарып ийген. Жада калса Россиядан келген полковникти чыгарып коюшкан. Бизде Кыргыз парламентте ушундай тартип бар. Баардыгы бирдей келиш керек, бирдей болуш керек, укуктар бирдей деп. А бизде бүгүн автомат киргизип атышат. Андан эгерде парламентте автоматтар эркин киргизилип, алар коркутулуп, аларга кысым болуп атса, анда сыртта жүргөн биз саясатчылар жөнөкөй карапайым элге айтпай эле койсок болот. Эми ага өздөрү депутаттар өздөрү татыктуу болуп атат да, дегишти. Депутаттын эми бир топ эле мыйзам жагынан алганда күчү бар да. Анан өздөрү бечел болуп атса, өздөрү алыс болуп атса, ошолорду эл шайлап атса, негизги күнөө кайра эле келип бизге такалып атпайбы, туурабы? Туура. Ошон үчүн мен айтканым жанагы сиз туура айттыңыз, бул жерде башында ошо Клара айым менен биз тызылдап гана жаман көрүнүп, элдин тепкисин жегип, аябай каргышына калганбыз. Анда баардыгы садыр деп колдоп турган кез болчу. Бийликте башкарууда тең салмактуулук жоголот, башаламандык, хаос ошондо пайда болот. 1 жылдан кийин тиги баамдап
Андан кийин ана сезесиңер деген мына 2 жыл өттү, биз ушуну сезип атабыз. Парламент Эми бул жерде Жеңиш мырза, сиздин баягы сөзүңүзгө айткым келип атат да, сиз абдан туура баяндадыңыз. Бул жерде Талант Мамытовдун кетиши, бул Талант Мамытовдун кандайдыр бир маселе боюнча өзүнүн принципиалдуулугун көрсөткөн эмес. Аны эртең ошентип айтып чыгат, сөзсүз түрдө мен ошол чечимге көнгөнгө эмес, мен ошого каршы чыккан үчүн мен принципиалдуу позицияда турдум дагы, ошон үчүн кетип калдым деп айтылышы мүмкүн да. Ошон үчүн алдын ала айтып коюш керек. Ал спикер болуп атканда эле оюндун эрежелерин билип туруп келген. Туурабы? Спикер болуп шайланып келген. Демек азыр эмне маселе боюнча кетти? Жанагы курал алып кирди деп айтып атпайсыңарбы? Курал алып кирген болсо эмне үчүн Талант Мамытов ошол күнү маселени койбойт президенттин алдына? Туура? Мыйзам боюнча мисалы көзөмөлдөө жүргүзө турган, ГКНБнын үстүнөн көзөмөлдөө жүргүзө турган президент менен жогорку кеңеш мыйзамда так көрсөтүлүп турат. Пайдаланбайбы? Мыйзам берип аткан мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, ошол күнү айтып чыкпайт беле? Ушундай кылып атат Ташиевдин кызматтан алынышына жана жоопко тартылышына ушундай бир маселе каралсын, комиссия түзүлсүн деп айтып чыкса болот эле да. Демек, бул кишинин эч кандай принципиалдуу позициясы жок. Анан жоопкерчиликтен качып атабы, же башка дагы бир бизге белгисиз кырдаа болуп кетти. Эми кандай болбосун, жана да мен айтып кеттим го, эми алардын баягы ичиндеги эмне болуп атканы, эмне кандай оюндар болуп атканы чынында мындай анчалык деле мааниси жок. Биз баягы себебин түшүнүү үчүн мааниси бар дейчи, бирок жалпысынан мааниси деле жок. Болуп аткан нерсе бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Мындан ары ушул жол менен кете беришсе, анда сөзсүз түрдө жакын арада эми булардын кызматтан кетиши мейли, ал булардан башкасы деле канчасы деле кетти. Туурабы? 10 жылда, 20 жылда бийликте тургандар деле качты го, кетти го. Бул чынында биз үчүн өтө деле мындай көнүмүш эле адат көрүнүш болуп калды да. Эң негизгиси айтып атпаймынбы, мамлекет эмне болот? Ушундай мезгилде мамлекет эмне болот? Абдан кооптуу, жалпысынан кырдаал, дүйнө жүзүндө, региондо, биздин чек арада кырдаал абдан кооптуу болуп атпайбы? Ушул жагы эң негизги бизди ойлондура турган нерсе ушул болуш керек да. Алар да ошону ойлонуш керек. Оюндун баарын токтотуш керек. Кандайдыр бир мындай туура чечимге мамлекеттин территориалдык биримдигин, мамлекеттин суверенитетин, коопсуздукту сактай турган бир чечимге келиш керек. Оюндар токтош керек, интриганы токтотуш керек. Азыр мен бир кошумчалап коеюнбу? Абдан бир маанилүү олуттуу маселе көтөрүлүп кетти. Карайм, жанагы сөзүндө айтылды революция боюнча. Революцияны ким кылат? Революцияны эл кылат. Бирок ошо революцияга ким түртөт? Бийлик түртөт, оппозиция эмес. Ооба. Сындаган адамдар эмес да. Тилекке каршы азыр бийлик бир-эки сүйлөп койгон адамдардан эле чочулап, коркуп, революция болуп кетет деп, бийлигин жоготкондон коркуп атат. Тескерисинче эл менен тыгыз иштеп, элден коркпой, элден качпай, эл менен кеңешип иштеш керек эле. Азыр мындай болуп атат да, бир туура эмес нерсесин айтып койсоң, мына экөө сүйлөшүп атат, ушулар биригип алып туруп бийликти алмаштырган атат деп. Мен ушуга чейин бир дагы адамдан уга элекмин. Революция болсун, бийлик кетсин, булардын ордуна башкалар келсин деген. Жок, андай мамлекеттин мекенин сүйгөн инсандарда, мисалы Карайымга окшогон адамдарда жок. Биз болгону мамлекет жакшы болсун деп, күйгөнүбүздөн, элибизди, мекенибизди сүйгөнүбүздөн айтып атабыз да. Бийлик аны туура эмес түшүнүп атат. Ошондуктан мен алдын ала эскертем. Ар кандай эфирлер болуп атат, жолугушуулар болуп атат, митингдер, акциялар болот. Ошолорго катышкандын баарын революционерлер, эптеп бийликке жетпей калгандар, бийлик алам дегендерден алыс кол кылат. Уят болосуңар. Акыркы суроолордон болсун. Мына биз азыр айтып атпайлыкпы, азыркы абалдан чыгып кетишибиз керек депчи. Азыр эң оор абал бул Баткендеги заставаларды алып, жана 42-чи протоколду аткаруу. Тажикстан айтып атат, силер аткарбаган үчүн биз силерди мойтуп атып атабыз да, аткаргын деп. Экинчиси мынакей эми өзгөндөгү Кемпирабад маселеси кайра көтөрүлө баштады. Анткени Өзбекстандын расмий бийлиги бизге кайра келип маселени чечкиле деп атат да.
бүгүнкү күндө протокол кол коюлган Ташиевдин колу менен кантип биз дипломатично артка кете алабыз же буруп кете алабыз, же бүгүнкү күндө биздин бийликти мындай мат кое тургандай состоянияга уже келип калыштыбы ушул чек ара маселеси боюнча? Биз баягы жагдайлардын көпчүлүгүн билбейбиз да. Анткени протоколдордун баарын мамлекеттик сыр кылып ачыктабай атпайбы. Бир чети бул жагын эле түшүнсө болот, анткени бул абдан оор маселе да, чек ара маселеси. Бир чети бир жакшы жагы коом жетилип калыптыр да. Анткени баягы Казакстанга жайыттарды берип койдук, туурабы? Кытай ошондо жетиле элек экенбиз да. Ошол нерсеге баарына макул болуп эле булар чече берсин деп, анча чыккандар каршы чыккан саясатчылар эл болду, бирок ошондо дагы мынчалык болгон эмес да. Анан азыркы күндө өзүңөр көрүп атасыңар, кандай болбосун эл аңдып карап турат да. 1 метр жерди дагы бердирбейбиз депчи. Ушундай кырдаалда чек ара маселесин чечүү абдан оор. Анткени бул баягы орусча айтканда взаимный уступки болуш керек да, сөзсүз түрдө. Ал жактан дагы, биз жактан дагы. Кандайдыр бир маселе компенсация менен чечилет, кандайдыр бир маселе алмашуу менен чечилет. Бирок эл ошого көнбөйбү деген эң негизги ушундай бир суроо турат да. Өзгөчө биз тараптагы эл. Тажикстанда ал жакта демократия жок. Алар күч менен болсо дагы элин көндүрүп коет. А биз тарапта ошон үчүн бул жагынан саясат башкача болуш керек. Жашыруун болбош керек. Жашырбастан мына ушундай кылалы деп атабыз. Могу жерде момундай кылып чийели деп атабыз. Туура бул жагы тажиктерге өтүп кетиши мүмкүн, бирок алар мындай деп компенсация сүйлөшүп атабыз. Же болбосо жанагы казактар менен алмашкандай жайыт жакты берип атабыз дагы, өзүбүз башка жерде алып атабыз деп ушундай бир ачык бир саясат жүрүш керек эле да. Анан мейли эртең демаркация жөнүндө сүйлөшсүн, анан делимитация кылабыз, делимитацияны сүйлөштү, демаркация кылабыз деп келгенде эмне болот? Эл береби аны? Чек ара койгонго, чийдиргенге эл жол береби? Бербейт да. Ошол себептен биз тараптан чек ара боюнча башка саясат жүрүш керек да. Эл менен сүйлөшүп, эл менен кеңешип, элдин өзүнүн тобунан бир активдерди бир кеңешпи, чек ара боюнча коомдук кеңеш кылабы, элдик кеңеш кылабы, ошондой бир белгилүү адамдарды кошуп туруп, ошолор менен кеңешиш керек эле. Эми бул жагын анткени эми билбейм, аны өздөрү сураш керек да, эмне үчүн ушундай жолго барбай атасыңар депчи. Ал жолго барбай аткандан кийин башка жолу бар. Мен аны 2 жыл мурун дагы айтып чыккам. Бул көп эле мамлекеттерде ошондой чек ара мындай чыры болуп, согушуп, бири-бирин кырып, акыры аргасы жок, анан оонго кайрылганда оон чек араны чийип берген. Бирок бул жерде негизги шарт эки мамлекет тең ошого макул болуш керек да. Эки мамлекет тең макул болуш керек да. Ошондо оондун жанагы эл аралык соту бар. Ошол эл аралык сот ортомчу болуп атпайбы? Ошол келет дагы бүт изилдейт, комиссия түзүп, оондун комиссиясы келет, баарын изилдейт, карайт, карталарды карайт, документтердин баарын карайт дагы, чек ара могу жерден өтөт деп чийип берет. Эки тарап тең ошого баягы 3-күчкө, калыс болгон күчкө макул болот дагы. Ошол көнөт да. Бул эми өзүңөр деле тарыхтан карап көрсөңөр, укмуш бир согушуп аткан элдерди ошентип жараштырып туруп границасын чийип берип койгон. 30 ошондой чечим бар. Эл аралык соттун 30 чечими бар. Ошондойчу. Башка жолу эми чек араны жалаң эле баягы зым тартып, же болбосо дуал куруп чечип кое турган азыркы күндө көрүп атасыңар, канча деген өлкөлөр эч кандай чек арасы жок эле. Болгон чек аранын баарын алып салып туруп эле чек арасы жок жашап атпайбы? Өнүккөн өлкөлөр. Туурабы? Бири тескерисинче биригип туруп чек аранын баарын алып салып жашап атат. Анан биз өзүбүз Евросоюз болуп атсак, таможенный союз болуп атсак, анан ошол эле мезгилде чек араны чийиш керек да, баарын зым менен болуш керек деп атканыбыз, жана Евросоюз менен таможенный эмне деп койчу эле, жана биз кирип аткан союз. ЕС өзүнүн эмесине, маңызына, анын багытына, максатына карама каршы келип атпайбы? Карама каршы келип атпайбы? Чек араны бекитиш керек эле. Бул мурунку президенттердин саясатынын кесепети азыр ушул. Бир чети президент Садыр Жапаров деле туура айтып атат. Бул мен эле жасап аткан жокмун, бул канча жылдан бери келе жаткан саясат натыйжасында болуп атат депчи. Эми тажиктерди карап көрсөңөр, концепциясы бар. Чек араны бекитүү жөнүндө концепциясы бар. Улам
ошол концепциясын жаңыртып турат. Чек-арада жашап аткан калкка сууda бериш керек, аларга жардам бериш керек, жөлөк пул бериш керек, алардын чек-арадан жылбай ошол жерде өнүгүп жашаганына шарт түзүп бериш керек деп концепциясында так жазылып турат дагы. Ошол каражат бөлүнүп атат. Ошол жылдырбай, элин тескерисинче биз жакка сүрүп, өзүнүн элин жылдырбай, жылдан жылга эли көбөйүп атат, өсүп атат. А биз эмне кылдык? Биз чек-аранын баарын алсыздандырып койбодук, элдин баарын качырып миграцияга. А эмне кылат? Айла жок баягы Атамбаев, эмне отурасыңар анда чек-араңарды коргобой, эмне үчүн туш тарапка качып кеттиңер? Баргыла жашагыла деп атпайбы? Эмне деген кеп ошол? Шарт түзүп бергиле элдерге, жашасын, ошондо чек-ара бекийт. Ошол себептен эми азыркы күндө бүт мүмкүнчүлүктүн баарын баягы кумтөрдөн түшүп атат, анан кыйратып атабыз, жыргатып атабыз деп атат. Болгон каражаттын баарын азыр негизги каражатты Баткенге жумшаш керек. Өзгөчө бир национальный проект, улуттук проект кылып, Баткен деп улуттук проект кылып туруп, Баткенди экономикалык жактан күчтөндүрүш керек да. Ошондо чек-арадагы бекем болот. Иш мырза. Чек-ара маселесин айтаардын алдында мен мүмкүнчүлүк берсеңер бир-эки тарых жөнүндө сөз айткым келет да. 1924 биздин улуу атабыз Жусуп Абдрахманов атабыз Сталиндин алдында 1 эмес 2 жолу маселе көтөрүп, ошо кыргыз мамлекетин түптөйлө деп эң биринчи анда биз курамында эмес белек Кара Кыргыз автономдук областын 24-жылы алганбыз. Негизи Кыргыздын биринчи конституциясы 24-жылга ылайыктуу. Кийин 27-жылы Кыргыз мамлекети деп СССРдин курамында союздук мамлекет макамын алганбыз да. Мына ошо Жусуп Абдрахманов атабыз 24-жылы карта чийген. Кыргыз мамлекетинин жерин чийген. Биягы көлдөгү Ак Судан этеги Баткендеги азыркы Тажикстанга кирип кеткен Мургап жерге талда Кыргыздын жери деп чийип кеткен. Кийин союздун курамында ар кандай өзгөрүүлөр болду. Карталар кабыл алынды 58-57-жылы, 80-82-жылкы кийин анан союз кулап, ошо союз кулап атканда чоң келишим болгон. Мамлекеттер арасында баягы КМШ түзүлбөдү эле, ошол жерден келишим түзүлгөн. Баягы мамлекеттердин бөлүнгөн территориясы сакталсын деген. Мана ошол келишимдерге ылайык айрым мамлекеттерде айрым чек-араларда чырлар уланып келет да. Ооба чек-ара маселесин мен түшүнөм, абдан кылдаттыкты талап кылат да, айрым маселени ачыкка чыгарса болот, элгеч айрымдарын купуя сыр боюнча калышы керек. Бирок ошол эле учурда парламент деген чоң институт бар. Эл өкүлдөрү, эл шайлап келген, эл үмүттөп ошол жакта баягы төшүнө үмүтүн берген депутаттарга жок дегенде бериш керек. Алар талкуулап ратификациядан өтөөнүн алдында, бир макулдаша келердин алдында чоң чыр, чоң талаш сыртта эмес, парламентте болуш керек да. Бүгүн элде эле эмес, парламенттин депутаттарында эч нерсе болбой атат да. Мына бүгүн Кемпирабад боюнча кайсы депутаттан сурасаңыз айта албайт. Анткени алар айтып атат, бизде эч нерсе жок дейт. Өзүңүз ойлосоңуз, ана мен материал жок. Жабык эшик артында андай эмнелерди талкуулап атышат? 39 протокол макул болушкан, 42 макул болушкан, Кемпирабад боюнча 36 протокол былтыр макулдашылган. Андай эмнени талкуулашты? Мен үчүн бул чоң табышмак да. Ошон үчүн чек-ара маселесине келгенде биз сунуштап атпайбызбы Клара мененчи улуттук кеңеш өтөлү, баягы белдүү адамдар чакыралы деп. Негизи бул биздин трагедиябыз. Мен ушинтип айтам да. Себеби мамлекеттик институттар иштебей калганда аргасыздан сырттан ушундай сунуштар келе берет. Эгерде мамлекеттик институттар өз функцияларын так аткарып, ошол жерге тажрыйбалуу инсандар отуруп иштей турган болсо, Клара экөөбүз жыргап эле отурмакпыз анда, туурабы? Анда эч бир сунуш айтпайт элек. Улуттук кеңештин да кереги жок болчу. Чек-ара боюнча адамдар тарт деп айтпайт элек. Тилекке ошондой жок болуп атат. Бизде чек-арада мисалы демаркация, делимитация комиссиясы түзүлүп, төрагасы Камчыбек Ташиев келген. Бирок ал өкмөттүн курамындагы комиссия. Ал парламентке түздөн-түз баш ийет. А эмнегедир жазылган нерсени я обязуюсь выполнить деп атат. Анын андай укугу жок. Эч кандай уйгар берилген эмес. Кемпирабадты берип коюу боюнча биз ошондо барганда байкабай 100 гектар берип коюп турмун, 50-ге түшүрдүм. Макуланды, эл менен макулдаш 20 гектарын Ташкенттен сурап келейин деп. Андай укукты эч ким берген эмес. Демаркация, делимитация бул болгону документтерди карап,
чийимдерди таптап, анан өкмөттүк комиссияга алып келип бериши керек. Өкмөттүк комиссия талдап туруп, макул эмес, макулмун деп анан парламентке киргизиш керек. Бизде андай болбой атат да, бизде бир гана адам чечип атат. Мен бердим, мен сүйлөштүм, мен билбей калыптырмын, мына мондай болду. Ким каршы чыкса камайт, ким каршы чыкса камайт. Бул болбойт да. Не деген хаос, не деген бардак мамлекетте. Ошон үчүн чек ара маселеси абдан олуттуу. Мен түшүнүп атам, азыркы келген спикерге, Нурлан Шакиевке, президент Жапаров деги эле өкмөткө абдан оор болот. Себеби азыр эч нерсе башталып элек. Өткөндө деле кайрылуу кылдым эле. Ошо учурдан пайдаланып, элдин деми күчү, мекенчилик баткенден кийинки окуядан кийинчи деми суу электи бириктириңиз депчи, аны аткара алган жок. Бирок ошол жерде мынтип жазганбызда, кайрылууда айтор улуттук күч менен, элди бириктирүү менен жакшы улуттук стратегияны кабыл алалы. Бар жогу, бардык тармактардан улуттук баягы белдүү, тажрыйбалуу, билимдүү инсандар келип, болгон сунушун айтсын. Мамлекеттик структураларга мешать этип тоскоолдук кылбайлы, кызматына кылгыла деп. Бирок азыр абдан оор. Баткенде суук түштү. Мына 2 жумадан кийин, 2-3 жумадан кийин кар түшөт. 140 000 адам качкын болуп жүрөт. Үйүн таштап кетти. Аркы айылда 70% эл көчүп кетти. Чыгып кетти дегеним да. Анан элдерди айылга алып баруу кепилдик жок коопсуздугуна. Үйлөрү салына элек. Бүгүн ошо 610 талкаланган үйдөн 250дөн жакыны бир сүртүлдү да, түртүлдү. Бирок эчтекке салына элек. Аларды каяка жайгаштырабыз? Андан тышкары жалгыз Баткен эле эмес да. Бизде ОЗП деген бар. Жалпы Кыргызстанды жылуулук менен камсыздоо, электр энергия менен камсыздоо. Бишкек ТЭЦте мындан 10 күн мурун 83 000 тонна көмүр түшкөн. Бишкек ТЭЦке апрелге чейин 1 750 000 тонна көмүр түшүш керек. Толугу менен Бишкекте жылуулук менен камсыздаш үчүн. Элестетили 1 750 000 көмүрдөн 83 000 гана 10 күн мурун түшкөн. Эми Токтогулда 4 агрегат болсо, анын 1 агрегат ишке кирген эмес, 3 эле агрегат иштеп атат. Аны эл билбейт. Былтыр агрегатты модернизация деп чачкан, быйыл декабрда, июльда ишке ашып теги оталбай калды, 1 айланып туруп, декабрда киргизебиз деп атат. Эгерде Бишкек ТЭЦке көмүр жетишсиз болуп кала турган болсо, Токтогулда сууну толук кандуу иштетишибиз керек. Азыр 13,6 миллиард кубометр болуп атат. Анда жазында, апрелде биз эң төмөнкү минимумга келиши мүмкүн. Агрегаттар токтоп калышы коркунучу бар деп эксперттер айтып атат. Мына ушунун баарын эске алганда, азыркы бийликке өтө оор болот. Ошон үчүн учурдан пайдаланып, баарын кайра урушуп, талашып, сен душман, сен акмак дебей, отуруп, тынчытып, ынтымакка келе турган учур. Дүйнөдө тынч эмес, мамлекеттин ичинде да тынч эмес. Рахмат. Азыр эфирдин убактысы чыгып калды. Келип өзүңөрдүн оюңарды айтып бергениңер үчүн ыраазычылык билдирем. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө. Мен келгенче тынч тургула. Мен келгенче тынч тургула эми. Макул. Макул. Рахмат.